MLM бизнестин негиздери сабак 4 визуализация. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы визуализация. Визуализациянын күчү жөнүндө сүйлөшүп кетебиз. Мен сиздерге аябай сонун сабак өтүрмөкчүмүн, бирок бул сабакты сөзсүз музыка менен болсо аябай сонун болмок. Мен сиздерге өзүңүзгө тапшырма катары берип кетем акырында. Азыр жөн эле түшүнүп кетем. Визуализация деген эмне? Визуализация деген бул сиздердин максатыңыздарды сиздер элестетесиздер. Элестетип койсом эле, визуализация кылып койсом эле мен жетип каламынбы, ушул максатым болуп калабы деген ишенич жок болушу мүмкүн сиздерде. Менде да жок болчу. Мен баштаганда ойлогом, мен иштеймин, мен сунуш жазамын, мен команда курамын, алар менен иштешем, мен сөзсүз ийгиликке жетемин деп ойлойт элем да. Бирок мен ошол нерселерди аткарсам дагы наставнигим мага айтып кетти. Сен сөзсүз визуализация кылышың керек деди. Эгер визуализация кылбасаң дейт, анда эч кандай ийгилик болбойт деген да. Мен ойлонуп көрдүм да, хорошо, менде эмне кетиптир дедим да, попробуй деп визуализация кыла баштадым. Чында визуализация менде кээ бир нерсеге жакшы болду, кээ бир нерсеге ишенбестик болгон жок. Мисалы, былтыркы жылы мен ушунчалык директор болууну аябай каалайт элем да. Ушул директор болуп, ушул MLM бизнесте ийгиликке жетүүнү өтө каалайт элем. Сөзсүз жетем деп ушунча катуу ишенгенмин. Мен элестеткенде сөзсүз мен кулак наушник менен музыка койчумун. Музыканы мен ссылкасын таштап коем. Хатико деген фильмден алынган 6 минуттук, 6,5 минуттук музыкасы бар. Именно ошол музыканы койгондо менин жан дүйнөм ойгонуп, мен ошол мезгилде күндүн жарык экенин элестетчүмүн. Кар жааган кыштын күнү, бирок кар азыраак. Машинага чыгып, прям именно машинага чыгып, ошол РСК банктын алдына барып, банкоматка картамды салып, банкоматтан акча алганымды элестетчүмүн. Директор болгонумду эртең менен турганымда телефонум карасам, директор болду, куттутайбыз деп куттуулар көрүп, аябай сүйүнгөм, ыйлагамын, жөн эле ыйлап элестетим. Наконец-то мен директор болдум деп ушунчалык чын жүрөгүмдөн прям ыйлап, ушунчалык сүйүнүп, балдарым мага келип кутташып, апа директор болдуңуз деп, алар менен кучактап ушунчалык сүйүнгөнүмдү элестетчүмүн. Эмне кийгенимге чейин элестеткем, кандай куртка кийемин, эмне кийемин, кандай кийимчен мен барамын, ошонун баарын элестетчүмүн. Мен ошол таң калган нерсе менин визуализациям иштеп кетти. 3 айдан кийин, как раз кыштын күнү 10 февраль мен статус ачканмын, бирок айлык мага 15 февраль күнү мен банкка барамын. Банкка как раз машинада барамын. Ошол жака семья менен барабыз. Баргандан кийин ал жерде өзү мен картаны ачканда, мен наставнигимден сурап, Нуризаттан сураганда, наставнигимден сураганда, кайсы банкка барайын деп сурагам. Ал айтты, мен Росинбанктан ачкам, сиз ошол жакта ачпайсызбы деди. Хорошо деп мен барып Росинбанк ачканмын. Мен дубликацияны өтө жакшы билем, мен сиздерге бир сабакта айтып берем, Кудай буйрса, өтө дубликацияны күчтүү кыламын. Раз наставнигим ошол жакта ачты, значит мен ошол жакка ачам деп Росинбанкка барып ачтым. Ачып, бирок визуализация меники РСК болуп жатат. Ошол күнү барганда мен Нуритка чалдым. Нурит дедим, мен айлык алганы кетип баратамын десем, толкун же Росинбанктын банкоматынан акча калбаптыр, башка любой банктан барып ала бериңиз деди. Мен сразу РСК банкка бардым. РСК банктан картамды салып, ошол жерден акчаны алдым да. Биринчи алган акчамды ошол жерден алганмын. Ушунчалык мен таң калдым да визуализациянын күчүнө. Болбосо мен ошол Росинбанктан ачтым счетту. Росинбанкта ошол күнү акча жок болгонун карасаңыз банкоматта. Именно РСК банкка барып калганы мен өзүм да в шоке. Ошол жерде да сүрөткө видео түшкөнмүн. Сүрөтү, по-моему, бар болуш керек. Бирок эме жок. Баягы видеосун жоготуп койдум. Жаңы экен, анда директорум сактап албапмын. Азыр ушул видеонун акырында, видеонун аркасында мен сиздерге ошол сүрөттү эме кылам, тиркеп кетемин. Кыскача видеонун дагы ссылкасын таштап коем, бул да ссылкасын или же тоже тиркеп койсом болот. Ал видеодо мен ошол 15 февраль алган болсом, директордун айлыгын 2 жумадан кийин, 3 жумадан кийин каталог дагы бүтүп, мен атырым бир аз азыраак болду. Андан кийинки через каталог, то есть получается 5 каталогда мен директорский ачсам, 7-каталогда мен старший директор статусун ачам дагы.
И ошондо дагы зарплатам түшкөн, ал жакта акчам көп, ал уже видео түшкөн, анын сүрөтү бирок таппай калдым. Анын видеосу бар. Хорошо, что ошо экөө сакталып калыптыр. Ошол аны да интернеттен таап, бирлерден таап, бир жактар айланып кеткен экен менин видеолорум, өзүмдө сакталбайчы. Вот ошол мезгилдеги просто визуализациянын күчүнө мен ошондо аябай ишенип калганмын. И мен ошондон кийин ага чейин мен Дубайды элестетчимин, бирок мындай честно айтканда мен толук ишенбейт эдим. Но все равно Дубайдан утуп алдыңыз путевканы деп 7 мартта вручать этишти мага сертификат алдым. Все равно ишенбейм. Жок, сертификат алсам деле мен жок, иштей бергем. Бирок визуализация уланта берчүмүн. И Пальма, особенно Нуризаттын золотой директор менен наставниги Пальмамен мынтип түшкөн сүрөтү бар. Ошол сүрөтүн көрсөм эле ошол мен да Пальманы алдыга ушунчам, деп Пальмалар элестете берет элем да. Анан жай келди, күз келди, Москвада жүрөбүз, ал жакта деле элестетем, чынап эле барат бекенбиз. Ноябрды күтөбүз, ноябрда барбай калдык. Январь келди, февраль болуп атат, анан чындап эле жөнөп калдык, февралда жөнөп калдык, барып пальмаларга эле сүрөткө чыгып дагы сүрөткө түшүп. И вот биринчи күнү барган күнүбүз эртең менен аэропорттон түштүк, Дубайдын аэропортунда барып, ошол күнү эле сразу бир жактарга барып келдик. Анан кечинде эс алып жаттык, эс алып жаткандан кийин эртеси күнү эртең менен ушунчалык сонун уктаппын, бир уктаган бойдон быкырып кетиппин дагы. Эртең менен турганда каяктамын деп түшүнбөй турам да. Секунд, наверное, 5-10 секунд мен түшүнбөй туруп калдым. Каяктамын экенин түшүнбөй калдым. Анан кийин мынтип что-то звук чыкты ваннадан. Да, бурулдум дагы. Мен Дубайдамын дедим. Мен Дубайдамын да ушунчалык сүйүндүм. И ошончалык биздин мээбиз, мен эмне айтмакчымын силерге, биздин мээ ушунчалык даже Дубайга жетип ошол жерде жүрсөм дагы мен Дубайда экениме ишенбей турат десеңиздер, мээм ишенбей турат. Глазам не верится деп калат го орустар. Вот ошентип көргөн көзүмө өзүм ишенбей ушунчалык. Биз мына караң, ийгиликке жетип туруп деле, ошол Дубайга барып туруп деле мен ушунчалык баягы ошол нерсе болуп атканыга мындай өзүм дагы в шоке да. Сиздер эң негизгиси бир необыкновенный, башкача жашоого кирип, вообще негативди укпай, бирөө негатив сөйлөсө кечиресиң, позитив сүйлөй. Мен азыр программада тутам, мен азыр өзүмдү өстүрүп атам, же болбосо мен да азыр мүмкүн эмес, кийинчерээк мен азыр эме кылтам, бир программа менен азыр иштеп атамын деп туруп негатив укпаганга аракет кылыңыз. Эгер түшүнбөй капа болуп калат десеңиз, кечиресиң, аябай зарылышым бар деп ошол адамга кечирим сурап укпаганга аракет кылып кетип калыңыздар. Эмне себептен дегени, кээ бир адамдар түшүнбөшү мүмкүн, мен сиздер араңыздар мүмкүн түшүнбөйсүздөр. Кантип эле мен бир тууган эжем чалып атса, мен анын арызмын укпаймынбы? Кантип мен апам чалып мага арызмын айтса, ооруп аткан болсо, мен бир досум чалып аткан болсо, же балам же бирөө чалып менен ушунчалык менен подругам же суранып атса, мен кантип анын арызмын укпаймын деп сиз шоке болсоңуз, я хочу вам сказать, сиз ошол адамдын, жакын адамыңыздын арызмын угуп, сиз ал адамга еще хуже кыласыз. Өзүңүзгө еще плюс ал адамга да хуже кыласыз. Бул врачтардын эмеси боюнча айтып кетейин сиздерге. Депрессия түшкөн адамдын эч качан эмне себептен түштүң деп сурабайбыз. Это вам любой психиатр скажет. Почему? Себеби депрессия түшкөн адамдын эмне себептен түштүң десе, ал ошол кайгыны, бирөө капа болгонуну, же бир баягы горе деп коет, ошол кайгысын эстеп, ошону сизге айтып атып, еще глубокий депрессияга түшүп калат экен да, еще хуже депрессия. Сиз аны наоборот еще хуже түшүрүп коюшуңуз мүмкүн экен. Поэтому эч качан көңүлү чөккөн адамдын эмне көңүлүң чөктү, эмне болду дебеш, наоборот аласышка аракет кылыш керек. По возможности баягы адамды көңүлүн ачканга аракет кылыш керек. Или же успокоить, өзүн коюш керек. Если, конечно, уже медицинский точка зрения менен только медик карай турган жардам керек, жардамга муктаж болсо, анда дарыгерге жөнөтүш керек, или дарыгер чакыртыш керек. Башка мезгилде жөнөкөй мындай негативге түшкөн адамды көңүлүн ачып аластырганга аракет кылышыбыз керек. Уксаңыз аябай көп сөз болот биринчиден, экинчиден ал ошону айтып атып, кайра ошол эмоциялар кайрадан чыгат, и сиз да ошол эмоцияны угасыз, и сиздин подсознанияңызга негатив түшөт. Негатив түшкөндө мен дагы бир сабактарда кеңири айтып кетем сиздерге, эмне себептен экенин. Негатив түшкөндө сиз кааласаңыз, каалабасаңыз ал жазылат.
мисалы эч ойлошуңуздар керек да, мен угуп эле коёмун, мен эч кандай таасир болуп, мен эч нерсе болбойм дебеш керек. Кулакка кирген нерсе сөзсүз мээңизге таасир кылат. Ар бир клеткаңызга таасир кылат. Бул физика. Кадимкиде кирип, химический процесс, физический процесс болуп кирип, сиңип ичиңизге кирет. Ар бир клеткаңызга память, биздин ар бир клеткабыз бул памятибиз да, биздин эс тутумубуз. Ошондуктан менин сиздерге кеңешим, ушул сабакты баштап, азыр менин курсума катышып атасыздар. Биз серьезный бизнес баштап жатасыз. MLM бизнес, возможно, сиз башка бизнес кылып аткансыз. Мүмкүн сиз жашооңузда кандай бир өзгөрүүнү каалап атасыз. Кыскасы сиз визуализацияны сөзсүз кылышыңыз керек. Ошо визуализация күндө кылгандан кийин эртең менен кечинде кыласыз дагы. Мүмкүн болушунча сөзсүз кечинде. Эртең менен кылсаңыз дагы сону болот. Но самое главное кечинде сөз болуш керек дагы. Эртеден кечке чейин эч кимдин баягы негативдүү сөз укпашка аракет кылыңыз. Эмне себептен укпаш керек? Кандай биздин ден соолукка таасир этет? Кандай бизге таасирин кантип биз тугузот? Ошол жөнүндө мен кийинки сабакта айтып берем. Азыр болсо визуализацияны угуу үчүн мен сиздерге ссылканы ылдыйна да кайталап кетем, жазып кетемин. Хатико музыкасы же набирать этсеңиздер болот. Хатико музыка и фильма деп, музыка из фильма Хатико десеңиздер болот. И сүрөтүмдү кошуп кетемин. Мен именно акча алган мезгилдеги видео тапсам, видеону кошуп кетем, болбосо сиздерге ссылканы таштайм. Ошол визуализациянын күчү зор. Ким чындап ошол нерсени аткарса, бардык күчү менен, бардык эмоциясы менен, ошол сезимди сезип, ошол келечектеги эмки жыл ушул мезгилде сиз Дубайда же Турцияда же болбосо сиз ийгиликке жетип ошол чекти кармап турганыңыз, же сизди куттуктап аткандар, бардык куттуктайм деп звоноктор келип сизди куттуктап аткандар, же сиз апа мен директор болдум деп, жосом эже жосом досум мен директор болдум деп сүйүнчүлүү ошолорго айткандарыңызды живой элестетиң. Алар болсо куттуктайм, кызым куттуктайм деп, алар сизди куттуктап аткан болсо, досум куттуктайм деп сизге чалып аткан болсо, сиз ошолордун бардык жашоодон басып өткөн болсоңуз, эгер күндө кыла берсеңиз, мээңиз ошого ишене баштайт. И мээңиз ишенгенден кийин мээңиз башкача ойлой баштайт, башкача сизге жаңы идеялар келе баштайт. Сиз жаңы күч дем пайда болот, сиз уже жүгүрүп, уже ушундай сонун идеялар келет, кантип эмне иш кылганыңызды өзүңүз да билбей каласыз дагы. И сөз ийгиликке жетесиз. Бул ийгиликтин сөзсүз бир эмеси, ачкычы десе болот, ачкычтардын бирөөсү десем болот. Бул визуализация. Без визуализация сиз миң шымаланып иштең, миң жүгүрүң, миң команда куруң. Визуализациясы сиз тез арада жана ушунчалык сонун прям сезбей туруп, сонун ийгиликке жетишиңиз, визуализация сиз жете албайсыз. Обязательно керек. Мага наставнигим айткандай кылышыңыздар керек. Ишенбесеңиз да кылыңыз. Ишенбесеңиз, бирок ишенбесеңиз да ишенбей, мынтип эле угуп коюп элестетип атам дебеш керек. Чын көңүлдөн визуализация кылсаңыз, ийгилик болот. Саламатта калыңыздар. Анда эмесе кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин.